Vurup kızım öyle illagan günüm bolda elim götürüp gidet. Kızım ömrün tileyim. Elçilerden tuğandarıma, ağalarıma yardım tileyim. Özümün başkaga da bunday orunu, başka dile orunu kalap ketpeymen. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Ben şu bir tuğan ejem, Gülzarjem bu orundan orup çılmaymagan yok. Bana bir tuğan gerekti. Ben oşan için hiç kim maslahatlaşmayıp özüne aytdım, ben bereyim. Eğer taza çıksam bereyim ece, canım boşu bereyim. Çıktık, bundan peşinesi varken analizler özümüz bir çıktı. Ben berişke değermi dedim. Ал эми сиз кол сунганыңыз үчүн сооп табасыз. Мына мен дагы үмүт кылып келдим Кудайдан. О Аллахым, сен убакыт берип жатасың бизге. Бирок сенин берген убактың үчүн мен сенин ыраачылыгыңа жумшайын деп келип, кабар алып, энеден кабар алып, батасын алайлы. Бата менен эл көгөрөт дегенде ошон үчүн достор, көптөн көп өтүнүчүм ушул. Анан ушул бүт айылдагы эл, мынакей айылда имам Молдекебизге Алла ыраазы болсун, айыл өкмөт башчыларга рахмат, ушул айыл эли, мына тууган урук, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт дегенди далилдеп мен келип алып да азыр жүрөгүм сүйүнүп турат. Себеби Кайрымдуулук сураймын, эли журтум, жардам бергиле ушуга. Жашаш керек, балдар үчүн жашаш керек. İnnemel mu'minine ihvatun. Harbi Müslümanlar birbirine bir tuğanda oydu. Emin oşol kaysı bir jakınına, bir tuğanına şu görüp durup bir kayrımdılık, bir jardan verilse aldı hiç kaçan Müslüman oydu aydat da. Özüңө көргөн жакшы нерсени өзгөлөргө дагы жакшы көрмөйүнчө эч качан мусулман боло албайсың dedi. Корбаева Гүлзар, Шагым айылынын тургуну болом, бул жака кыз болом. Негизи өзүм Кочкор Ата айылынын Кремль айылына турмушка чыкканмын. Ооруганыма кыйла жыл болду негизи. Мындай билгениме 2 жылдан бери ага чейин билген эмесмин. Алым куруп мынтип жүргөм, андай оору экенин чындыгында билбедим. Мына балам туулгандан кийин күчөп кетти. Азыр Кымамет 6 балам бар, өзү эң кичинеси ушул экөө. Мен мурун өзүм жакшы болчумун, мындай ооруп калам деп ойлобойт экенбиз. Мен дагы ойлогон эмесмин, мисалы үчүн кыргыз эли менен суранат элем, мындай акыбалга эч кимдин немеси түшпөсүн, эч кимдин күнү түшпөсүн. Өзүмөн башкага да bunday орунду, башка деле орунду каалап кетпеймин. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Ben şu bir tuğan ejem, Gülzarjem bu orundan orup şu elge kayrımda kılıp men özüm atayı çıkıtam. Şu tanış biliş Kırgız'da elder, dost çağrılar, elim, sizlerden soranç, şu ejem 5-6 balası var. Şu için күрөшөт азыр. Şu ejeme жардамга канча болсо өзүм берем бар жогуму. Просто өзүмдүн колумда жок. Бирок өзүм Индияга чейин барып операция болуп мен бул орун беришке даярмын. Ошого силерден кайрылып кетем. Эл журттан колуңардан келишинче, мен силерден мынча дебейм, колуңардан келишинче жардам кылып турсаңар, менен кайтпаса Алладан кайтат. Ошодон силерден суранып кетейин дедим эле. Bir tuğan meni atay özüm berem dep özüm analizini tapşırdım atay. Ayttım kayсы күндү болсо мен барышка даярмын дедим. Ошон үчүн өзүм барып анализден өтүп келдим да мен атай калдым. Hiç meni бирөө сен андай кыл деген жок, мен өзүм берем деп айттым. Көзгү туура келсе берейин дедим. Көзгү бардыгы көзгү туура келди.
Anasından aşıp geldim. Bana hiç kim toskolaçılık kılgan yok. Men özüm erkin menен ayттım. Жок эке, сизге менин суроомда мына эл алдындачы. Бүгүн сиз баскандай, сиз таштагандай кадамды баардыгы таштап аткан жери жок да. Бул ачуу чындык нерсе. Даже бир тууган бир боорун эмес. Колунда турган акчасын деле бергиси келбей, бербей аткандар деле жок эмес. Буну көрүп атабыз да. Болуп атат. Бирок сиздин бул үлгүлүү кадамыңыз үчүн Кудай эки дүйнө ыраазы болсун сизденчи. Бирок бир тууганыңыз үчүн ошондой кадамга барып атканыңыз үчүн негизичи бир тууган. Анан мисалы сиз ошо эл ойлогондо ойду сиз ойлогон жоксузбу? Мисалы оорукчан болуп калсам эмне Жок, болот? мен эч ондой ойгон жок. Мага бир тууган керек да. Мен ошон үчүн эч кимге маслихатташпай туруп өзүн айттым, мен берейин. Эгер таза чыксам берейин эче, жаным болсо берейин. Чыктык, мына пешенеси бар экен, анализдар өзүмөз бир чыкты. Мен беришке даярмын дедим. Urup, kızım öyle ilagan günüm boldu. Elim götürüp gidet. Kızım ömrün tileyim. Elçilerden tuğandarıma, ağalarıma, yardım tileyim. Şu baldarını koluna oruğa düşseniz, jakşı olup kalavken bir de oylanım da. Kança olsayım ki ağalardan, ülkelerimden soranamın. Kızım öyle jakşı olup geçti boldu. Menin tileğim oşol bolam. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жараткан затка чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Эмнеге дегенде, урматтуу бир туугандар, бизди Аллах Таала бул дүйнө аламга адам кылып жаратты. Адамдардын арасында акыл ээси кылып, кичине болсо дагы мындай ырыскыбызды терип жегенге акыл берди. Жана ошол ырыскыны терип жеш үчүн бизге жараткан ден соолук берди, өмүрдү берди. Бирок бул өмүр, берилген өмүр дагы оорусак, оорубасак дагы убактылуу экендигин жакшы түшүнсөк, биз убактылуубуз, достор. Балким кимдир бирөөбүз кандайдыр бир иш менен алектенип жатабыз. Өр тириликтин айынан ар кандай аракеттерди жасап жатабыз. Өлбөстүн күнүн, жашоо тиричилик. Бирок бир нерсени эстен чыгарбасак, достор, биз кандай болбосун өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Убакыттар, секундтар өткөн сайын биз өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Оорусак, оорубасак дагы. Бирок менин айтарым, кайрыларым, ушул көз жашын төккөн мындай каарыган биздин апалар, жүрөктөрүндө тынчтык жок. Ушу мен алдымда кызым эмес, кыздарымдын, бала чакамдын алдында мен кетсем экен деген ата менен эненин тилеги, үмүтү. Ушулардын жамандыгын көрбөсөм экен деген бир эле тилек, үмүт ата энеде болот экен. Эми ошондой үмүттү жандырыш үчүн мындай кыздары ооруп, эгер кызы өтүп кетсе дүйнөдөн, эненин жүрөгүндөгү кайгы, жүрөгүндөгү бушайманчылык канчалык оор. Ал эми аркасында калган балдар үчүн көрө турган күн кандай болот? Достор, жетим калып калышлык, эне мээри менен ажырап калышлык ар бир наристе үчүн, балдар үчүн оор. Оор жоготуу, анын оорун толтура албайбыз. Бирок ал колубуздан келбейт, бирок келе турган иш бүгүн колдо турат. Азыр ушул видеону көрүп, ушул карындашыбызга кол сунуп, колдоп, кол сунуп койсок, биринчиден Кудайдын ыраазычылыгын табабыз. Аллах Таала берген ырыскыны, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна эле жумшап койгондугубуз. Бул менен эч ким банкрот болуп калбайт. Анткени Пайгамбар алейхисалам 14 кыл мурда айтканда, садака балиядан сактайт деген. Менин чакырыгым эле ушул. Кел бир тууган, мына ден соолугу жакшырып калсынчы, бир үйдө 6 бала жетим калбай калса экен, эне жүрөгү ыйлап эзилбесе экен, ошол кол сунуп койгонуңуздар үчүн бул үй бүлөдө жашнакай бир бүлбүлдөгөн шам өчпөй калат. Ал эми сиз кол сунганыңыз үчүн сооп табасыз. Мына мен дагы үмүт кылып келдим Кудайдан. О Аллахым, сен убакыт берип жатасың бизге. Бирок сенин берген убактың үчүн мен сенин ыраазычылыгыңа жумшайын деп келип, кабар алып, энеден кабар алып, батасын алайлы. Бата менен эл көгөрөт дегенде ошон үчүн достор, көптөн көп өтүнүчүм ушул. Мына ушу колдон келишинче азыр убакыттан уттуруп, мына ушул учурларды көрүп жатабыз. Бул аты жаман оору бүгүн Кыргызстанда аябай каптап атат. Ошонун айынан канчалаган эже карындаштарыбыз, ага инилерибиз, замандаштарыбыз өтүп кетип жатат. Өтүп кеткенден кийин ордун толтура албайт экенбиз. Бирок бүгүн биз кам көрүп, эртерээк аракет кылсак,
бул дартка даба бар экен достор. Ошон үчүн азыр мынакей бир тууганы донор болуп берейин деп жатат экен. Мындай кайрылуу болуп, анан биздин атайын келип, 2-3 мекендешибизден кабар алып, зыярат кылып, колубуздан келген бир аракетибизди жасап, мына маалыматтык колдоо көрсөтүп, Индияга баргандан келген чейин контролдоп бир карап берип койсок, карайлаган эл бүгүн алданып жатат, алдап атышат. Мен айткым келет, ушу алдабагыла, ушу көчөдө бир адамдын атын сатып, акча топтоп жан бакпагыла. Кудайдын алдына барганда жооп берер күн бар экенин унутпагыла. Ушундай карайлап турганда алдап, Кыргызстан ичинде алдап, видеолорун бөлүшүп алып туруп, кайра өздөрүнүн реквизиттерин тиркеп туруп акча тапкан акмактар бүгүн чыгып жатат. Ошолорго айтат элем, Кудайдан корккула. Ушундай көз жаш эртең үйүңөрдө болуп калбаш үчүн ошодон корккула. Экинчиден, Индияга чейин жөнөтөбүз деп туруп, чакырып туруп, бүгүн ара жолдо калып, ошол жакта ыйлаган Кыргызда бүгүн канчалаган адамдар ыйлап атышат. Ошолорду ыйлатпай, ушундай жолго барбасаңыздар деп дагы өтүнүч катары айтат элем. Анан мына ушул Кудай буйруса Аллах Таала өзү берген затына шифа берсин, бир тууган. Кудай буйруса сиздин дагы жүрөгүңүзгө тынчтык орносун. Кудай буйруса ошол. Ооба, анан ушул бүт айылдагы эл, мынакей айылда имам молдекебизге Алла разы болсун. Айыл өкмөт башчыларга рахмат. Ушул айыл эли, мына тууган урук. Кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт дегенди далилдеп мен келип алып да азыр жүрөгүм сүйүнүп турат. Себеби кээ бир үйгө барсаң жалгыз отурган болуп калат. Бул жерде бар жапа-тырнак баары отуруп, ушул үй бүлөгө жакшылык тилеп отурасыздар. Кудай кабыл кылсын. Энеке өзүңүз бир баардык мекендештерибизге, бизге, баарыбызга бир дуа кылып коюңуз, Кудай буйруса. Ne dilesene dilеңedi. Kızım baktulu olsun, baldarın nege olsun. Bala çakalar tız çilsin, sana hem rahmat kalam, kana kızga hem rahmat aynen, tız çilgüle. Amin. Allah'ın özüsün, Allah'dan kalbağıl aynen, tuğandarım, ağalarım aynen, razı olgula. Kızım baktulu olsun, imam versin baldarga barına. Кудай кабыл кылсын. Кудайым берген затына шифа берсин, Кудайым. Ошол биз деле тууган урук, эл журт карап турбайбыз, аракет кылабыз, чогултуп атабыз, тапкандарыбызды жыйнап атабыз, айылыбыз менен ушу балдарыбыз аракет кылып атат, кыздарыбыз аракет кылып атышат, чогултуп атабыз. Бирок ошончо акча бир элден чогулуш кыйын экен чындыгында. Анан тапкан акчалары өздөрүнүкү болсо күнүмдүк эле леченияга кетип калып атат азыркылары. Балдары жейт экен, ичет экен. Ошон үчүн элге кайрылганыбыздын максаты ошон үчүн болуп атат. Ушу тез арада анын үстүнө бул оору тез эле өзүнүн ишин кылып коет экен да, тез эле жеткирип коет экен жеткирчү жерге. Ошон үчүн тез аранын ичинде чогултуш керек болуп атат ушул каражатты. Ошондуктан кыргыз элим сиздерден сураныч, ушул кызга жардам берип коюңуздар, жардамыңыздарды аябаңыздар. Аз-аздан болсо да көптү күрсө көл болот дейт эмеспи элибизде. Аз-аздан болсо дагы чогултсак, каражат чогулуп калса, ушул балдардын жардамы менен Индияга барып, орун алмаштырып келсе, мына укасы донор болуп атат. Кудайга шүгүр, донорубуз дагы бар өзүбүздөн чыгып. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу Кочкорбаева Гүлзардын чоң апасы болом, жеңеси. Бул кызды ушу кичинекейинен берем, билемин. Ушу турмушка чыгып, бала чакалуу болгондон бери билем. Жакшынакай өзүбүздүн колубузда чоңойгон кызыбыз эле. Ушул оору жармашып, ушу 6 баласы менен ушу ооруп калды акыркы күндөрү. Мына 1 жыл, 1,5 жылдан бери оорусу күчөп баратат. Бул гепатит ооруну элдин баардыгы эле билет экен азыр. Ушу биздин Кыргызстанда өтө көбөйүп кетти, коркунучтуу болуп атат. Кайрылгандар көп болуп атат. Ошолордун катарында ушул кызыбыз дагы ушу балага кайрылып, кыргыз элине кайрылып, ушул азамат кайрымдуулук фонду аркылуу ушу элге кайрылып, ушу кызга бир жардамыңыздарды берип коюңуздар деп суранып кайрылып атабыз биз дагы. 6 баласы бар эле, эң кичинекей 1,5 жаш болчу, 1,5 жаш. Али көдак бойдон. Буларды али чоңойтуп, эрезеге кошо турган ушул эне болбосо булардын күнү кандай экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бардыгыбыз эле жакшы билебиз. Анын үстүнө үмүт менен төрөгөн ушул 6 баланы уул үйлөп, кыз берип, көптүн көлдүн катарында небирелүү болсом деген тилектери бар. Эми ушул тилектерине жетиш үчүн бир гана
жардам ушу сиздерден болуп турат. Кайрылып, көпчүлүк кайрылып, акча каражаттан кайрылсаңыздар, ушу Индияга барып орун алмаштырып келсе жакшы болот эле, ушу үмүттөрүнө жетет эле. Себеби бул оору өтө коркунучтуу экенин баардыгыбыз эле жакшы билебиз. Эч кимдин бул оору менен күрөшкөнгө эч кимдин акыбалы жетпейт экен, чындыгында каражат дагы жетпейт экен. Операция кылдырбаган күндө дагы бул ооруга аягына чейин аябай көп каражат кетет экен. Себеби тез эле өлүп кала турган оору эмес экен бул оору. Акырындап жүрүп, анан кийин алып кетет экен. Ага чейин көптөгөн каражаттар керек экен. Ал каражат бул үй бүлөдө жок, чындыгында жок. 6 баласын багабы же күндөлүк ошол каражатты таап дарыланабы. Ол биз үчүн караңгы, асты келечеги караңгы эле болуп турат азыр. Бул кыздынчы ушу сиздерге кайрылбашка эч кандай аргасы калбады. Ошон үчүн кайрылып жатат. Биз туугандары менен кеңешип, маслихат кылып, биз дагы туура көрдүк. Бир эл, бир туугандар чогултсак деле ошончо акчаны чогулта алмак эмеспиз биз чындыгында. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул оору менен ооруп жатам. Ооруганыма кыйла болду. Азыркы учурда ушу көп сүйлөсөм да дамыгып кетем. Анан ушу аллергия деген дагы пайда болду. Мурдум канап кетет, тишим канап кетет. Бул кайрымдуулукка чыгышка дагы мен мажбур болгонуңан чыгат экенсиң. Рахмат, ушул бизди тартып бизге жардам кылып көрсөтүп аткан Азамат байкеге дагы көптүн немесине жарап берсин, биздин немелери элдин керегине, бизге окшогон кыргыздын кыздарына. Мен өзүм 6 балам бар. Бул оору менен ооруп калам деген менде дагы болгон эмес. Балдарымын үйлөсөм, келин чыгарсам, кыз чыгарсам деген оюм болгон. Алланын сыноосу экен, ушинтип ушул ооруга кабылып калдым. Урматтуу калайык калк, мен ушул Гүлзардын абалары сабыр деген болом. Бүгүн мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Баарыбыз туугандар чогулуп, эл чогулуп, ушу Гүлзардын Индияга барып дарыланып келишине каражат калайык калктан сурап кайрылып отурабыз. Динибизде деле айтат экен, ушу пендеге бергенин Кудайдан кайтат деп. Сиздердин кайрымыңыздар Кудайдан баарыңыздарга кайтсын. Колуңардан келишинче, көңүлүңүздөрдө болушунча ушул кызга кайрылалык деп чакырып кетем сиздерди. Assalamu alaikum жамаат, жакшысыздарбы? Ошо менин карындашым бир жаман дартка жолугуп, ушунун үстүнө боорун алмаштырыш керек болуп атат экен. Эми калай калып, көп түкүрсө көл болот дейт. Ушуга жардам берип, ушун боорун алмаштырышка жардам беришиңерди суранабыз. Ушу туугандардын атынан, өзүм атыман, үй бүлөнүн атынан. Эми бул жаш 6 баласы бар. Şu balların peşenesine çaksa ayıp ketsin. Şunun için elden jardam surap atabız şu. Kaydeger karabay jardam berişiңерди суранабыз. Мен ушул Орозбаева Гүлмайрам Куршабай айылында жашаган. Мен бул тайкемдин кызы. 6 баласы бар. 6 баласы бар. Ушул бул жаш аябай. Кудайым берген өмүрдө жашаш керек. Оорусуна эл көп. Ушу бир тамчыдан көл болот деген сөз бар. Ушу элге кайрылар элем. Ушу кызга жардам берсеңиздер, оорусунан жакшы болуп кетсин. Балдарыны бакканга, алдыга жашоосун жаркыраган жашоого келсин. Ушул кыз дагы оорубасын эч качан. Сиздерден ушул айылга жана кыргыз элиме кайрыларым. Ушу кыздын өмүрүнө себепкер болуп берсеңиздер деген суроо менен кайрылып атам. Ушу
Алла разы болсун. Ким ушунчалык колун сунуп жардам бергендерге баардыгына Алла разы болсун. Бул жаш ушу балдардын жакшылыгын көрсүн. Балдардын өмүрүнү, жакшылыктарын сезгендей жашоо келсин алдына. Ошон үчүн мен аябай элдерге кайрылып кетер элем. Ушу кыздын жаштыгын эстеп, балдарынын жаштыгын эстеп, сиздердин бир жакшы жардамыңыздарды күтөбүз биз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен силерге ушу кайрылуу жасап кетким келди. Мен ушул кыздын бир тууган акасынын бир тууганы болом. Мен сиңдим, ушул силерден кайрымдуулук сураймын, эли журтум. Жардам бергиле ушул кызга. Жашаш керек, балдар үчүн жашаш керек. Көп түкүрсө көл болот деген сөз бар. Кыргыз элим, мен силерге ишенем. Кайрымдуулук кылгыла, ошо кызга жардам бергиле. Балдары жаш, өзү жаш, жашасын, жашап кетсин. Силерден жардам сурайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, момусума бир туугандар. Алла субхана таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Негизинен Алла субхана таала Куранда айтат: Иннамал муъминина ихватун. Ар бир мусулмандар бири-бириңер бир тууган деп айтат. Эми ошол өзүңүз айтып кеткендей, кайсы бир мусулман кайсы бир жакынына, бир тууганына ушул көрүп туруп бир кайрымдуулук, бир жардам бербесе, ал эч качан мусулман болбойт деп айтат да. Өзүңө көргөн жакшы нерсени өзгөлөргө дагы жакшы көрмөйүнчө эч качан мусулман боло албайсың дейт. Ошон үчүн момун болуш өтө кыйын деп айтат. Эми бул жакшы фонд экен, Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик каалайм. Азыр деген телефондор деле толтура ушул баягы турмуштан кыйналгандар, жетим жесирлер, иштейин десе жумуш жок, алыска барып иштейин десе 3 айдан кийин азыр мындай бир баягы кайрадан кирип чыгыш болуп койгон, кыйын болуп атат негизичи. Ошондуктан ушул элибизге, журтубузга жардам берсеңиздер жакшы нерсе бул. Биз колдойт элек баардыгыбыз кыргыз элибиз ушул биримдикте, достукта дайыма бири-бириз менен ынтымак ынак болуп, ушул жардамыбызды эч качан аябасак. Мен ошондой деп айтат элем. Жетимдердин башын сылагыла деп айтат. Ошол жетимдердин башын сылап, ошол жетим жесирлерге жардам берсеңиздер, эң чоң Аллах Тааланын алдында дагы жүзүбүз жарык болот.